Россия Федерациясында өз қызматын көрсетіп келе жатқан Атаман таксопаркын сіздерге сунуштап кетейін. Парктың комиссиясы 2,5%, Яндекс заправкасы бар, ақшаны 24/7 моментально ешқандай комиссиясы жоқ, жана ешқандай чектеусі жоқ. Чечип ала берсеңер болады. Таксиге тиешелүү документтер жасалат, путевой лист, страховка, договор аренды, лицензия жана башка. Анан жаңыдан келген биздин мекендештерибиз үчүн кисартка подключение кылып беришет. Айырмасы жоқ, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Экономдон бизнес класска чейин кете берет, тиги Майбахка чейин кете берет, кошуп бере беришет. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге болот. Таксопарк ар бир ай сайын кызыктуу жана акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төбөндөгү телефон номерлер беморал байланышка чыгып, Атаман таксопаркына дагы өзүңөрдүн бир мындай башыңызда болуп жаралып аткан суроолор болсо ошолорду берип, толук түшүндүрмө алып, паркка ийгиликтүү кошулуп аман эсен иштеп жүрөлгүлө. Барыңага ийгилик. Видеону бисмиллахир-рахманир-рахимде баштайлы. Кеттик. Ну чё, бир туугандар, ассаламу алейкум. Ночь. Да, бир жолу ночь. Жумушту баштайлы деп атабыз. Саатыбыз 23:27 болду. Түнкү 11:30да жумушту баштайлы деп атабыз. 29 майдан 30 майга караган түн. Так, километражыбыз 151.210, саатты айттык. Заработакты тиги экранын бурчунда көрүп турасыңар. 3343 рубль 6 заказ деп турат. Бул күндүзү кылынган эме. Вот. Өзүбүзгө скриншот кылып алдык. Баштайлы. Каналда биринчи жолу болуп аткан мекендештер каналга подписаться деген кнопканы басып катталып кеткиле. Biz иншалла жумушту баштадык. Орусча айтканда всем приятного просмотра. Мындай бир толук форматтагы ролик киргизбегениме дагы бир нече күн болуп кетиптир. Так, дальняя подача дейт, 11 минуталык подача, 1.30 коэффициент менен. Жок, кечирип кой, без потери активности отмена кылабыз. Болбойт да 11 минут подачасы менен барсаң анан жаныңда бир 6 минуттук поездка болуп калышы мүмкүн. Кой. Бизге ближайший эле подачаларды берсин, нормально иштейле. Таңкы саат канча 9-10 чейин иштегенге аракет кылабыз. Иш кандай болот, кандай кызыктуу учуру күтүп атат бизди алдыда. Ошонун бардыгын ушул алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыңар. Так, жаңылыктардан сүйлөй турган болсок, 1 сентябрдан путевой лист боюнча эмелер жаңы мыйзам ишке кирмекчи. Бирок дагы анча-мынча орус таксист блогерлердин каналынан көрүп атам. Ал эме сомнение менен болуп атат, кечигип атышат экен да, бир аз алдыга жылдырышы дагы мүмкүн экен. Но не знаю, путевой лист боюнча мындай ограниченияларды киргизсе, мындай тоскоолдуктарды киргизсе, биз реально бир медпункт издеп калышыбыз мүмкүн. Ошол жерге барып туруп, механикти өтүп, медикти өтүп, анан кийин линияга чыгыпчы. Бирок мен догадываюсь, что ошону дагы мындайча айтканда бир коммерческий варианты табылат и бир обходной жол табылат. Надеюсь, да? Ага, до свидания. Спасибо. Так. Буларты деген. Ошо дароо эле на автомате завершать этип алам да заказдардычы. Постоянно ошо көрсөтүп, аягында канча мүнөт жүрдүм, канча акча болду, ошолорду айтып коеюн деп. Примерно 700 бир нерсе 737 рубль болду керек. Жүргөнүбүз примерно 20-22 мүнөт болду да. Грубо. Бул деле өзүнчө баягы молодой человек, левее берите, вот здесь направо, вот здесь налево деген эмелерден экен. Так, Дедовск, железнодорожный, так, барбайм ал жака. Өзү бир каяктагы эле бир жерге келип алдым. Нахабинага келип алдым. Нахабинада эмне кылам бул жерде? Катышым керек. Кече күнү картама мошенникалык атака болуп, картамды банктагылар блокировка кылып, анан кайра жаңы карта перевыпуска заявка оформить этип койдум. И пластик пока колума тиелик.
Карта пока виртуальный, мобильный банкинг, Мбанкка коем, Сбербанкка кирем, акча отура алам, мага акча отурула алышат. Бирок мына пластиковый карта жок, көп жерде төлөй албайм. 3-4 күндөн кийин карта колума тиет. Ошол. Анан силерге кеңеш, лайфхак. Лайфхак эмес, кеңеш. Ушундай бир интернет магазиндерден, ар кандай маркетплейстерден чыгылып айтор ушу картаңарды ошондой, мисалы, Озон, Wildberries, Авито, дагы бир башка да левый сайттардан бир нерсени покупка кылып атканда, картаңарды колдонуп атканда, резервке бир левый карта иметь этип жүргүлө постоянно. Типа моментальный бир карта иметь этип жүрсөңөр, ошол картаны ошол жерге вбивать этип, ошол менен пользоваться этсеңер. Ама постоянно өзүңөр колдонуп жүргөн акча чогулткан картаңарды эч жерге данныйларын бербегиле. Опасно экен. Добро. Каналда биринчи жолу болуп аткан бир туугандар үчүн айтып кетейин. Атым Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте иштейм. Мен жөн гана өзүмдүн жумушумду ичинен тартып көрсөтүп атам. Буну ар ким кыла алат. Хоть повар, хоть электрик, хоть слесарь, хоть строитель. Просто камераны алып эле тартып бергиле болду. Башка мындай бир комментарийге негатив жазбай эле койгула, сураныч. Мен аларга баары бир көңүл бурбайм. Справа прижимаемся, останавливаемся. Чего мне остановиться? Остановиться? Справа прижимаемся, останавливаемся. Здравствуйте. Здорово, инспектор Гайд, поставим там, Пассажира нет, еду до него. А что на красный едете? Ну я же с поворота выехал. Ну, там красный горелся. Ну я же с поворота выехал, это значит красное не мне. Что-то смотрели, нам показалось на красную поехал. Не, я с поворота выехал и налево повернул, но этот красный мне не означает ничего. Так. Ага, благодарю. Билбейм, лахават этейин дештиби же чынында эле аларга көрүнүп кетти, что мен повороттон чыкпай эле түз эле келаткан жерден кызылдан өтүп кеттимби. Айтор спорный вопрос болуп калды, анан кийин шеригине барды да напарнигине. Бир нерсе сүйлөшүп келип, анан көлүктү берип счастливый пути деп койду, хорошо дедим, жылып кеттим. Ошол, короче, все нормально, все чики-пуки. Продолжаем. Спасибо. Пожалуйста. Дату предложения удаляй. Да. Хорошо, приятный. Saat 2'den 39 өтіп атат. Заработок 2206 рубль. 2206 рубль. Люблинода жүрөбүз туугандар. Аэропортко заказ кармадык. Кармаганда дагы аэропорт Шереметьевоға кармадык. 54 километр 55 мүнөт деп көрсөтүп атат жолду. Ушул эртең менен аэропорту жөнөй койсом деп коем да. Барасың, кайра обратно бир мындай чача-мача эле заказ түшүп калышы мүмкүн. Аны мен Москванын кайсы бурчуна барасың белгисиз. Бул жакта Москванын ичиндеги эртең мененки бонустарга илинбей каласың да. Ошол жер бар. Терминал С VIP залдан заказ түштү. Азыр баратам. Чалып, чындап эле ошол VIP залдан алып кетиш керек силерди деп чалсам, телефондон связь нетип алып, үзүлүп кетип атат. Бир 3-4 күн мурун да ушундай окуя болгон, VIP залдан заказ түшкөн. Терминал Цга VIP залга кирип атып, кирсем, аял экен, аял кайра чалып, я извиняюсь, кечирип койгула мени, мен таксини күтүп атып, өзүмдүн кете турган автобусум келип калып, ошону көрүп калып, ошого түшүп кетип калдым дейт. Ошол нерв кылган, ошондой случай болобу болбойбу деп
неме кылып турам. Жол болсо этиги жөнөкөй эле терминал Быда 101-190 короче ошол столбалардын түйүнүндө эле турабы, чынбы калппы билбейбиз, көрөбүз азыр. Здравствуйте. Что-то почему-то у вас указан VIP-зал. Так, в лоб не верим. Да. Так. Анан арендага автоунаа сурагандар бар, мага WhatsApp'тан кайрылгандар бар. Ошолорго туугандар ушул төмөнкү адрестер, төмөнкү таксопарк, телефон номерлерге чалып сурап сүйлөшкөргүлө. Эконом, комфорт биз азыркы учурда автоунаалар в наличии бар. Залогту бөлүп берсеңер болот. Смело. Поэтому действуйте, родные мои. Успеете. Здравствуйте. Вторая хуторская, да? Да. Только можно через северный обход Лобни, потому что мы сейчас на этой стороне. Северный обход. Да, то есть вам не направо нужно светофор, который дальний, а налево. Статус 8-ден 50 өттү. Туугандар, биз эми келдик. Бул 2 айым менен ушундай долгий поездка болуп кетти. Изначально маршрутту навигатор көрсөткөн болчу, а булар болсо жок, кандай эмес, жүргүлө мен айткандай айдап коюңуз деп. Ошентип атып маршрут алыстап кетти. Эптеп келдик. Здравствуйте. Красногорск поехали. Да. Бульвар строителей. Это как, где областной суд? В сторону Липовой рощи, да? Всего доброго вам. До свидания. Saat 10:37. Hava rayı sırtta 20 gradustан ашып атат. Пробка 5 балл болуп калды. Мен үйдүн айланасындамын. Дароо эле бир нерсе кыла алды, үйгө кирип кетели. 10-15 мүнөттүн ичинде үйдө болуп калдым. Вот, анан эсеп китептерди чыгарып, буюрса көрсөтүп, бүгүн иш слабыйраак болду, бирок Кудайга шүгүр. Анан кечинде дагы эртерээк чыгып, нормально иштегенге аракет кылабыз. МКАД турат го. Ушул МКАД качан оңолот деп эле. Үйдү көздөй урган моменттер кандай гана керемет, жагатта ширкин. Бүгүн ырдап берген жокмун, ырдап берейинби же? Жалалабадтык катталуучулар, барсыңарбы? Комментарийден "Ооба, биз барбыз" деп койгула. Кыргызстан обондор радиосунда чагымдуу эфирде кеттик. Жаштардын шаары Жалалабад, күн өткөн сайын жашарат. Бүгін байырдай берүүчү ырларым саған арналат. Жалалабад менин күнүм, Жалалабад сенин күнүң. Келсең курбум көрөсүң, Жалалабад шаарым бүгүн. Мына бүгүн. Өзүм чыгармаларыма ырдап берейин. Ару бактым-ай, бийлик болуп арналган сен. Асыл сүйүм-ай, асыл гүлүм-ай, мендик болуп жаралганың сен. Жайнаган көздөрүң жайнаган, мен үчүн жылмайган мүнөзүңдөн. Жаным, жайдарым, бүлдүркөндөй ерини. Ай жанымым, байрамым, айтчы сени ким? Зырп этип жүрөгүм тогуруп кеткенде,
Билем, ооба туугандар, өзүм прекрасно түшүнүп турам. Жакшы ырдай албайм. Согласен. Кеттик эми. Саат 11:15 болду. Эсептеги чыгарып берейин силерге. 29 майдан 30 майга караган түнү сменабыз. Километраж боюнча баштайын сразу эле. 239 километр жүрүптүрмүн. Саатыбыз 12 саат толук кетириптирбиз. Заказ 12 заказ кылып турмун. Грязными тапканыбыз болсо 4662 рубль. Бул 4662 рубльдан аренда 1700 рубльге бүтебиз и ужин 209 рубльдө. Бензин куйган жокмун. Бензин кечеки бензиним бүгүнкү жетип ашып калды. Ошол таза чөнтөккө ошолорду кемитсек 2753 рубль калыптыр бүгүн. Кудайга шүгүр. Кимдир бирөө аз деши мүмкүн, кимдир бирөө шүгүр, молодец, азаматсың, берекесин берсин деши мүмкүн. Айтор, любой сөз, любой комментарий вас приветствуется. Шүгүр. Өзүңөрдү абайлап, аман эсен иштеп жүргүлө. Ушул жерден коштошобуз. Видео жаккан болсо, класс басып, анан жакын адамдар менен WhatsApp группалары аркылуу, WhatsApp аркылуу бөлүшүп кетсеңер болот. Каналга каттала элек мекендештерибиз, бир туугандарыбыз болсо катталып кеткиле. Өзүңөр билесиңер, быйылкы кыялыбыз, максат күмүш баскычты алыш керек. Иншалла алабызго деген үмүттөбүз. Ошол туугандар, кийинки роликтерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.